Саламатсыздарбы? Түндүк тиркемесинде санариптик документтерди колдонуу үчүн бул жерден санариптик документтер бөлүмүн тандайсыз. Бул бөлүмдү тандаганда бул жактан санариптик документтериңиз чыгат. Паспорт, эгерде айдоочулук күбөлүгүңүз бар болсо, айдоочулук күбөлүк, техникалык каражатты каттоо күбөлүгү, туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, никелешүү тууралуу күбөлүк жана башка. Эгерде бул жерде кайсы бир документиңиз чыкпай жатса, аны бул жака өзүңүз эле тиркемеден кошуп алсаңыз болот. Же болбосо бул жердеги маалыматтар туура эмес болуп калса, маалыматтарды оңдоп алсаңыз да болот тиркемеден эле. Ал үчүн бул жерден кайра артка кайталы. Бул жерде дал келбеген маалыматтар чыгып жатабы деген бөлүм бар. Ушул бөлүмдү басканда бул жактан ушундай бөлүмдөр чыгат. Эгерде сиздин айдоочулук күбөлүгүңүз тиркемеден чыкпай жатса же туура эмес маалымат чыгып жатса, анда бул жерден айдоочулук күбөлүктү кошсоңуз болот же туура маалыматты киргизип оңдоп алсаңыз болот. Ал эми туулгандыгы тууралуу күбөлүк көрсөтүлбөй же туура эмес маалымат чыгып жатса, анда бул жерден оңдосоңуз болот. Кайсы бир балаңыздын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү же жубайыңыздын же жолдошуңуздун күбөлүгү чыкпай жатса, анда ушул жерден туулгандыгы тууралуу күбөлүк көрсөтүлбөй же туура эмес маалымат чыгып жатабы дегенден маалыматты кошсоңуз болот же маалыматты тууралап алсаңыз болот. Ал эми бул жакта жана башка көптөгөн документтер тууралуу маалыматтар бар. Эгерде унааңыздын каттоо күбөлүгү көрсөтүлбөй жатса же туура эмес чыгып атса, унааны каттоо күбөлүгү деген бөлүмдөн сиз унааңыздын каттоо күбөлүгүн киргизсеңиз болот же туура эмес маалыматты ушул жерден оңдосоңуз болот. Бул жакта жана башка көптөгөн маалыматтар бар. Эгерде үй бүлөңүздүн курамы жөнүндө маалымат чыкпай жатса же туура эмес чыгып атса, анда ушул бөлүм аркылуу маалыматты оңдоп алсаңыз болот же маалыматты ушул тиркемеденине киргизип алсаңыз болот. Мисалы, балаңыздын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү көрсөтүлбөй жатса, тиркемеден же туура эмес маалымат чыгып атса, анда ушул бөлүм аркылуу балаңыздын күбөлүгүн кошсоңуз болот же туура эмес маалыматты оңдосоңуз болот. Ал үчүн ушул бөлүмгө киребиз. Бөлүмгө киргенде бул жактан билдирүү калтырыңыз дейт. Бул жердеги маалыматты окуп чыксаңыз болот. Билдирүүнү калтырганыңыздан кийин сиздин билдирүүңүз 3 жумуш күн ичинде, 3 жумуш күн өткөндөн кийин сиздин билдирүүңүз каралат, башкача айтканда чечилет же сизге маалымат келет. Бул жерден балаңыздын күбөлүгүн же жолдошуңуздун же жубайыңыздын күбөлүгүн кошуу үчүн билдирүү дегенди басасыз. Билдирүү дегенди басканда кийинки кадам ачылат. Бул жактан төмөн жака түшөсүз. Төмөн жака түшкөндө бул жактан өзүңүздүн маалыматтарыңыз чыгат. Андан кийин бул жерде туулгандыгы тууралуу күбөлүк деп турат. Бул жерди басканыңызда туулгандыгы тууралуу күбөлүк. Эгерде сиз никелешүү тууралуу күбөлүктү кошууну кааласаңыз, никелешүү тууралуу күбөлүктү жана башка өзүңүз тандайсыз. Бул жерден туулгандыгы тууралуу күбөлүк. Эгерде балаңыздын күбөлүгүн кошууну кааласаңыз, бул жерден же жубайыңыздын күбөлүгүн кошууну кааласаңыз, бул жерге белги коесуз. Белги койгондон кийин төмөн жакта региондор аралык бөлүмдү тандаңыз дейт. Бул жерди бассаңыз, региондор чыгат. Өзүңүзгө тиешелүү регионду, башкача айтканда районду же шаарды тандайсыз. Андан кийин жеке номер деген жерге балаңыздын күбөлүгүн кошуп аткан болсоңуз, балаңыздын жеке номерин жазасыз. Башкача айтканда персоналдык идентификациялык номерин жазасыз, 14 цифрадан турган. Эгерде жубайыңыздын же жолдошуңуздун күбөлүгүн кошуп атсаңыз, анда бул жерге ошол жолдошуңуздун же жубайыңыздын персоналдык номерин жазасыз. Андан кийин файлды тиркеңиз деген жерди бассаңыз, бул жерде галереяны ачуу дейт. Эгерде балаңыздын же жолдошуңуздун, жубайыңыздын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн сүрөтү галереяда, телефонуңуздун галереясында бар болсо, анда галереяны ачуу дегенди басасыз. Эгерде
моментальный сүрөткө тартып жүктөймүн десеңиз, анда камераны ачуу дегенди бассаңыз, камера жанат. Күбөлүктү сүрөткө тартасыз. Сүрөткө тарткандан кийин өтүнмөнү жиберүү деген баскычты басасыз. Басканда сиздин өтүнмөңүз тиешелүү кызматка жөнөтүлөт. Бул билдирүү 3 жумуш күндүн ичинде каралат. Андан кийин сиз кайра тиркемеге киргенден кийин, тиркемеде санариптик документтер деген жерде, бул жерде ушундай болуп, туулгандыгы жөнүндө күбөлүк деп чыгып калат. Бул жерде кайсы документиңиз көрсөтүлбөй чыкпай жатса же туура эмес маалымат чыгып атса, ушундай жол менен тиркемеде өзүңүз кошуп алсаңыз болот. Ал эми паспортуңуздун мөөнөтү бүтүп калса, тиркемеде паспортко документ тапшырсаңыз болот. Ал үчүн төмөн жакта бул жерде калкты тейлөө борбору деген бөлүм бар. Бул жерде мына калкты тейлөө борбору кызматтары деген бөлүм бар. Ушул бөлүмгө киребиз. Бөлүмгө киргенде бул жерде эгерде сиз сомго барууну кааласаңыз, ушул жерде калкты тейлөө борборуна онлайн кезекке туруп, кезегиңиз жакындаганда калкты тейлөө борборуна барсаңыз болот. Ал эми паспортту алмаштыруу керек болсо, паспортуңуздун мөөнөтү бүтүп жатса, сиз калкты тейлөө борборуна барбастан ушул жерден сиз паспортту алмаштырууга арыз калтырсаңыз болот. Ал үчүн кызматты ушул ID паспортту алмаштырууга онлайн арыз берүү деген кызматты алуу үчүн ушул бөлүмдү тандайсыз. Бөлүмдү тандаганда бул жактан маалыматтар чыгат. Маалыматтарды окуп, эң төмөн жакка түшкөндө бул жерде өтүнмөнү жиберүү деп чыгат. Өтүнмөнү жиберүү деген баскычты басканда бул жактан сүрөткө коюлуучу талаптар чыгат. Мына сүрөткө кантип түшүш керек, бул жерде окуп чыгасыз. Андан ары деген баскычты басканыңызда сүрөткө коюлуучу талаптар чыгат. Ал талаптарды окуп чыгасыз. Андан ары деген баскычты басканда сүрөткө коюлуучу дагы талаптар чыгат. Баарын окугандан кийин баштоо деген баскычты басасыз. Баштоодон сүрөткө баштоо деген баскычты басканда камераңыз жанат. Сиз өзүңүздү сүрөткө тартып, тиешелүү жолчолорду толтургандан кийин сиз паспортко арызды онлайн түрүндө ушул жерден тапшырсаңыз болот. Түндүк тиркемесин колдонуп, өзүңүзгө тиешелүү маалыматтарды, документтерди ушул жерден жүктөсөңүз болот жана оңдоп алсаңыз болот. Ошондой эле паспорт алмаштырууга дагы ушул тиркемеден арыз калтырып, паспортуңузду алмаштырып алууга болот.